Асманды, жерди, аламды, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн нерселердин баарын жараткан Кудайым. Асманда, жерде бардыгын үстүнө бийлик кылган Кудай Теңирим, патшалардын патшасы. Сенин астына келип таазим кылып, табынып, ыраазычылык келтирип, ыйыгысыңды мактап даңазалайм. Ырайымдуу, мээримдүү боорукер Кудайым, Райым тактыңа келип, кудуреттүү Кудайым бир гана өзүңө сыйынам. Кудай Теңирим, кыргыз элим, кыргыз жерим үчүн сыйынам. Ар бир адамдын тагдыры сенин колуңда болгон сыяктуу, Кыргызстандын, кыргыз мамлекетинин тагдыры да сенин колуңда. Улуу Кудайым, сага ыраазычылык келтирем, кыргыз элин кылымдардан бери кырылуудан сактап келгениң үчүн, кыргыз элин өзгөчө сүйүп, ырайыңды төккөнүң үчүн, ак баталарыңды бергениң үчүн, кыргыз элине бейиште болгон жериңди белек кылып бергениң үчүн, кыргыз элин, кыргыз жерин кудуреттүү колуң менен сактап келгениң үчүн, кең пейилдүү Кудайым сага даңк болсун. Ыйык Кудайым, биз күнөөкөрбүз, сенин алдыңда көп күнөөлөрдү, мыйзамсыз иштерди кылдык. Кечиримдүү Кудайым, кыргыз элимдин күнөөлөрү үчүн кечирим сурайм. Ырайым тактына келип сыйынам, бизге мол ырайымды төк. Ар бир адамдын жаны өзүңдүн колуңда. Бул коркунучтуу дарттын дабасы өзүңсүң Теңирим. Адамдарды коронавирустан айыктырып, адамдардын жанын өлүмдөн сакташыңды суранам. Куткаруучу Кудайым Иса Машаяк дагы аябай суранам. Коронавирустан да коркунучтуу болгон вирус адамдардын денесин гана эмес, жандарын өлтүрүп, тозокко түшүргөн күнөө вирусунан кыргыз элимди куткарууңду суранам. Ыйсанын ысымынан. Амин.